Төрагалыкка талапкерлигин ким коюп жатат? Мына ушул суроону депутаттарга берип көрдүк. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Азыр так тизме түшүп бизге айтыла элек. Бирок ошо тизмелердин арасында мындай айтылган адамдардын бир адамдын аты бул Нурланбек Тургунбек уулу, мурдагы төрага жогорку кеңештен. Андан сырткары дагы ким өзүнүн сунуштайт боюнча азыр бизде алдагы иш-аракеттерди көрүп жатабыз. Эч кимдин каалоосу болбосо керек, ошол үчүн Тургунбек уулу Нурланбек өзүнүн кандидатын алып чыкты. Эми аны шайлоо көрсөтөт. Мен өзүм каалаган жокмун. Эми аны пленарный заседание чечет да. Биз коллективдүү органбыз да, анан ошонун артында добуш менен анын план платформасы менен уккандан кийин анан өзүбүздүн чечимибизди айтабыз го. Азыркы учурга кайсы учур болбосун, жаңы парламент келгенден кийин бирок опыты бар. Анан ошол референдумду кайра алып кете турган, улантып кете турган, бүт убактылуу болсо дагы, бирок бул керектүү кандидат эле, ошон үчүн биз азыр колдойбуз. Бир гана Нурланбек Тургунбек уулу өзүнүн талапкерин көрсөтүп атат деген маалыматтарды сиздин коллегаларыңыз айтып өттү да. Сизге дагы бул маалымат жеттиби? Анан сиз өзүңүз жеке колдойсузбу же кандай? Биринчиден мен өзүмдүн шайлоомду ачыкка чыгарбайм. Экинчиден силер өзүңөр деле билесиңер болуш керек, мен бир аз коллегаларымдан айырмаланып турам да. Ошол себептен мен ал боюнча дагы ойлонуп деле элекмин, ачыгын эле айтып кетейин. Мен да азыр биякта уже приемдо элдер турат, ошон үчүн. Бирок сиз баягы 7-чи чакырыштын аягында сизде бир аз кайма айтышуу болбоду беле? Эми ага баарыбыз күбө болгонбуз. Ошону эске алганда негизи эле сиз өткөн чакырыштагы төраганын милдетин аткарган Нурланбек Тургунбек уулуна кандай баа бересиз негизи? Кандай иштеди төрага катары? Менин оюм боюнча начар эле иштеди. Нурланбек Тургунбек уулунун 7-чи чакырыштагы ишине кандай баа бересиз? Жакшы баа берем. Жакшы иштедик. Көп мыйзамдарды кабыл алдык. Эң негизгиси туруктуу, стабилдүү, жакшы иштедик. Мен жакшы баа берем.